Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maqtolar olsun. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar olsun. Hurmatlı mekendeşler, biz uçurda Mekke şaharında 2024-yılkı acılıkka kelgen acılarga hizmet kılуу menen bu jerde alekpiz. Эми акыркы күндөрү жаңылыктардан Саудияда acılık өтөп жаткан адамдардан көп адам каза болуптур деген жаңылыктар таркап жатыптыр. Ошондуктан Кыргызстандан ата-энесин жиберген, туугандарын жиберген мекендештерибиз бул жактагы ибадатта жүргөн ажылардан бираз сарсана болуп аткандары үчүн бираз маалымат берип коелу дедик. Кудайга шүгүр, быйылкы ажылыкта эң бир машакаттуу күндөрү бир жумага жетип жетпеген убакыт мынакей Мина өрөөнүндө болот, андан Арафат тоосунда болот, анан Муздалифада болуп, Минага келип кайра Меккеге кайтып келет. Ошол бардыгы бир 5-6 күн убакыт болот. Кудайга шүгүр, ажылык башталган күндөн аягына чейин Кыргызстандан келген ажылардын бардыгы аман эсен, эч ким каза болгон жок. Кудайга шүгүр. Эми дагы Кыргызстандан келген врачтарыбыз бар. Алар жакындан жардам берип, ажакелерибизди карап, жакшы кызматтарын өтөштү. Кудай Таалам ал кишилерге дагы ден соолук, бала чакалары менен аман болсун, Кудайым ыраазы болсун. Ошондой эле ажыларды караган бул жерде штаб мүчөлөрү бар, 27-28 адамдан турган. Алар дагы өзүлөрүнө берилген тиешелүү иштерин так жакшы аткаргандык себебинен дагы Кудайга шүгүр, быйылкы ажыларыбыз кыйналбады деп ойлойм. Бардыгы ыраазы. Ошон үчүн мекендештерибиз эч кандай бул жактагы ажылардан сарсана болбоңуздар. Бардыгы эсен аман, Кудайга шүгүр жакшы. Азыр Меккеге келип жатаканаларга жайгашты. Бул жерде ар бир бөлмөлөрдө кондиционер, автобус менен бара турган болсо мечитке, ибадатка, ал жакка дагы кондиционерлер иштеген жакшы автобустарда ажыларды ташып жатышат. Ошондуктан эч кандай кыжаалат болбосуңуздар. Бардыгы ойдогудай жакшы болуп атат. Кудайым буйрса. Элибизге Кудай Таалам тынччылык, саламатчылык, аманчылык берсин. Ажакелерибиз улук жайда өлкө үчүн дуа кылып атышат. Бардыгы Кудайым буйрса жакшы болот. Allahu Akbar, walillahil hamd.